Ош шаары жана облусу боюнча ВИЧ илдетине чалдыгып каттоодо тургандардын саны 2000ден ашты. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге көп. Көп болгонун себеби мурдагы жуктуруп алгандар кечиктирип табылып атат да. Быйылкы жылы бизде выявляемость деп коет, табуу көрсөткүчтөрү көп болду. ВИЧ илдетине чалдыккандардын басымдуу бөлүгү эмгекке жарамдуу жаштар. Тактап айтканда 20-дан 39 жашка чейинкилер түзүүдө. Алар көбүн эсе жыныстык жолдор аркылуу илдетти жуктуруп алышкан. ВИЧ оору алып жүрүүчү белге. Ал башкаларга 3 жол менен: кан, жыныстык катнаш жана кош бойлуу кезде энеден балага жугат. Ошол дары-дармектерди эгер ВИЧ инфицированный адам, ВИЧ жугузулган адам убагында ичип жүрсө, ал башка адамдарда эле жапжакшынакай иштеп, жашап, карьера кылып жүргөнгө бүт эле шансы бар да. ВИЧке чалдыккандар атайын борбордо көбүн эсе жашыруун тизмеге киргизилет. Арасында 10 жылдап каттоого туруп даарыланып жүргөндөр бар. Андайлардын катарында 35 жаштагы бул жараан толуктайт. В 2006 году, когда работала... Менде ВИЧ илдети бар экенин 2006-жылы билгем. Борборго келип текшерилсем, илдеттин белгилери бар болуп чыкты. 10 жылдан бери дарыгерлердин айткан дарыларын ичип жүрөм. Азыр ден соолугум башка адамдардай эле. Үй бүлөм, балдарым бар. Элдерге айтарым, бул илдеттен алыс болгула. Эгер кокустан жуктурсаңар, дарыгерлердин айтканын аткарсаңар жеңесиңер. Думал, даже если это у кого-то есть, но только не у меня. ВИЧке чалдыккандар үчүн атайын дары-дармектер жетиштүү. Алар 2 багыт боюнча берилет. Бири иммунитетти көтөрсө, экинчиси ВИЧтин акыркы баскычы, башкача айтканда СПИДке жеткирбей коргой алат. Эртең менен кечинде 2 маал ичсе, азыр бир күндө 1 маал иче турган дарыларыбыз бар да. 24 саатка таасир берет. Аны дагы баягынтип өзү жакшы ичпей турган болсо, анда таасир берүүсү токтолот да бул дарынын. Ошону менен бирге бул схеманы жоготуп коет. Азыр ВИЧ илдетине чалдыгып, бирок толук дарыланбай, натыйжада СПИДке кабылгандардын саны Ош облусу боюнча 500гө чамалайт. Алардын аягы өлүм менен аяктайт. Тилекке каршы бул дартка дүйнө жүзү боюнча даба табылбай келет. Андыктан жыл сайын 1-декабрда бүткүл дүйнө СПИДке каршы күрөшүү күнүн белгилеп, андан арылуу иш-чаралары жүргүзүшөт. Биздин уран 0 багытында айып инфекциясынын 0 учурлары, анан басмырлоого 0, СПИДтен каза болуулар 0 деген уран менен өткөрүлүп жатат да. ВИЧти жуктуруп алгандарга мамлекет тарабынан акысыз дары-дармектер берилет. Ошол эле учурда алардын оорусу тууралуу маалыматтар сыр сакталат. Ал эми СПИДке чалдыккандар мамлекет тарабынан ай сайын 3000 өлчөмүндө жөлөк пул алышат. Бегимай Асанова, Айбек Беделбеков, Ынтымак.